Нарында жашап жаткан памирлик кыргыздар Алай районунун Талды суу айылына көчүп келди. Аларды Сармоголдо жашаган памирлик кыргыздар айыл тургундары жана бийлик өкүлдөрү күтүп алды. Бул шаарчада памирлик кыргыздар үчүн 11 үй курулуп, нарындан 7 үй бүлөдөн 34 жаран көчүп келди. Эми мында узундугу 11, туурасы 9 метр турак жайдын ар бирине 2ден үй бүлө жашайт. Абдибайыт Жээнбек уулу 2017-жылы Кичи Памирден Нарынга көчүп келген боордоштордун бири. Арадан 3 жыл өтүп, бүгүн Алай районуна көчүп келип олтурат. Анткени алар үчүн мамлекет тарабынан үй курулуп, шарт түзүлдү. Анан эми биякта үй курулуп тур, биякта эми барлыгыбыз чогуу бир жерде бир жакшы жашап кетебизби деген үмүт менен, тилек менен келип отурабыз. Анан ошол эле башка Кыргызстан мамлекетине, Кыргызстан элине жалпы памирликтин атынан, жеке өзүмдүн атынан ыраазычылыгымды билдиремин. Рахмат эми бизге ушундай кам көрүп, үй салып берип жататтары менен. Түптөлө турган айылга 1 гектар 200 соток жер тилкеси ажыратылган. Жаңы конушка мамлекет казынасынан 10 миллион сом бөлүнүп, мектеп, ФАП, бала бакча, жол курууга долбоор иштелип чыккан. Эми дагы келечегинде бул жактарда жерлерибиз бар, дагы курула турган болсо жерибиз бар. Нелерди куруласыздар? Социалдык объекттер курулат? Социалдык объекттер бул жерде бар. Мектеп бар. Ушул курулган жердин жанында эле жайгашкан 2 кабат заманбап мектебибиз бар. ФАП бар, больница бар, КСП, почта бардык тармактан бар. Оғанстандын шарты катал Памирден көчүп келген боордоштор башкысы баары бир жерде болуп, айыл түптөлүп, мамлекет камкордукка алганына ыраазы. Жалпысынан Нарында 14, Алайда 11 үй бүлөгө ар тараптуу жардам көрсөтүлүп, улуу кичүү тегиз билимге тартылып, ден соолугуна кам көрүлүп, социалдык жактан коргоого алынган. Эми аларды жумуш менен камсыз кылууга аракеттер көрүлөт. Жумуш орундарында коюлуш керек. Эми мал чарбалык жак, ушул мал чарбага жакыныраак болгон айыл болгондон кийин биз бул жагын караштырабыз. Бул үйлөрдүн баардыгы келечекте да башка дагы үйлөр курулат келе тургандар үчүн. Ошолордун баардыгынын архитекторлор менен сүйлөшүп, баал инженердик коммуникациялык, инженердик сеттерин баардыгын жакшылап караш керек. А иш орундары ушу мен ойлоп атам, мал чарбасы менен байланыштуу болот, аны биз ойлонуштурабыз, аны караштырабыз. Оғанстандык боордошторду көчүрүү 2017-жылы башталган. Алгач 35 жаран алынып келсе, бүгүн алардын саны 105ке жетти. Памирде жашап жаткан кыргыздарды көчүрүп келүү иштери миграция кызматы тарабынан көрүлүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.